тиришимдик бир кылмыштар пайда болду. Өлтүрүш керек, өлүм жазасы керек деп атат. Өлүм жазасына азыр кирген учурда дагы ал колдонулуп албайт. Эмне үчүн мындай кылмыштар көбөйүп атат? Мамлекетти тоноп, ошонун эсебинен байгандар, аларга деле ошондой колдонуш керек анда. Өлүм жазасы. Өлүм жазасы. 17 жашар кызды кандай мыкайчылык менен зордуктап анан өлтүрүп койду. Көп жерлерде ошондой оор кылмыштар көбөйүп кетти. Азыр эле байкап калып чурулдуп атабызбы? Ооба мурда болгон, бирок мындай извращенный маанидеги кылмыштар жок болчу да. Кантип ушул кылмышты кылат деп өлтүрүп эле койгуң келет да, колуңда бирдеме болсочу. Эми ошол өлүм жазасын киргизгенге мен каршы эмесмин. Ачык эле турат. Өлтүргөнү, мына видеосу, мына фотосу. Кээ бир кылмыштар ойлонбой туруп эле жазап коет да. Ушуга окшогондорду аяп, түрмөдө багып, Буларга тереңирээк карашыбыз керек да. гумандуу бололу, башка өлкөлөрдө тигиндей экен дегенде, булар ушинтип эле күчөй береби? Күнөөсүз адамдарга да колдонулуп калышы мүмкүн да. Кылмыш кылбаган эле адамды моюнга алдырып, кыйнап жанагындай подвалдарда. Эми бар болмокторго мен өзүм орган иштеген, мен көзүм менен көргөм да аларды эми. Соттор илгери эле азыркы эле балелер менен Сулайман пайгамбардын накыл сөзүндө алар соттор толушту, семиришти. демек күнөөсү жок эле адамды күнөөлүү кылып коюш. Ошентип эле мойнун алдырган учурлар көп болгон, болуп эле атат да, анан жашырбаш керек. Сот өкүмдү чыгаргандан кийин анан кылмышкер деп айтканды Өкүм күчүнө кирмейинче биз кылмышкер деп айта да албайбыз. сапаттуу товарлар жеткиликтүү баалар менен бардыгы бир жерде. Бүт үй бүлө үчүн кийимдер, бут кийимдер, оюнчуктар, косметика, канцелярия, спорт жана автотоварлар, ашкана жана үй буюмдары. Биз Март үй бүлөлүк маркет. Онлайн жеткирип берүү кызматы бар. Дареги Байтык Баатыр 94, Сокулук, Фрунзе 147. Аталган дүкөндөргө биздин YouTube каналдан жарнаманы көрүп келдик десеңиз 10% арзандатуу болот. Ассаламу алейкум, саламатсыздарбы, арбаңыздар, амансыздарбы урматтуу көрүүчүлөр. Биз кезектеги пикирлешүүбүздү, маектешүүбүздү, подкастты баштайбыз. Мен аты жөнүм Эрнес Кыяз. Кезекте биздин коногубуз бар. Конокту тааныштырсак, анда бизде конокто Ашыркул уулу Токторбек. Саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Эми мен сизди мурдатан тааныйм. Мен илгери бир топ телекомпанияда иштедим. Ошондо мына укук маселесинде, адам укугу маселесинде, юридикалык маселелерде бир эксперттер, адистерди издеп калганыбызда ошо сизге адвокат катары көбүрөөк кайрылчу элем. Азыр эми баягы кыйла жашара түшүпсүз. Рахмат. Сизди эмнеге чакырдым? Мындай акыркы кезде болуп аткан жана кылмыштар, тиришимдик бир кылмыштар пайда болду. Анан ага өлтүрүш керек, өлүм жазасы керек деп атат. Ошону сурайын деп чакырдым негизичи. Анан деги эле ошол коомдогу баягы нырава, коомдогу бир руханий акыбал эмнеге мындай болуп атат, ошол өңүттө дагы юридикалык аспектти дагы сурайын деп чакырдым да. Бирок андан мурда мен сизди тааныйм адвокат катары, ушул юридикалык бир адис катары мен сизди тааныйм. Бирок өзүңүз дагы бир азын-олок тааныштырып кетсеңиз, билимиңиз, ишмердиңиз тууралуу. Мен болсо Ашыркул Токторбек 2002 жылдан бери эл аралык адвокаттар уюмунун мүчөсүмүн. Ошондон бери 30 мамлекетке кыдырып келдик. Как спикер катары барып, ошол жакта дагы сөз сүйлөп, башка мамлекеттерди эми кызыктуу негизде айтсакчы. Анан азыркы учурда мен жанагы кылмыш иштери боюнча баардыгын өзүмдүн ишкердигимди токтотком, кароого катышканга. Ага да себеп бар, аны да айтып берем эмне үчүн экенин. Азыр мен жанагы бизнес талаш, жер талаш, там талаш, ушул административдик, граждандык иштер менен гана алектешип атам. Анан органдын ардыгеримин 33 жыл иштегем. Мынау кече жакындагы эле болуп өткөн жанагы Ак Ордодогу жанагы кылмыш окуясы тууралуу. Жанагы жигитти табышты, милиция органдары таап, ушул экен деп, анан соц тармактарда жок, бул эмес экен же ушул экен деп талкуу болуп атат. Анан ушул фото сүрөттөрү, видеолору чыкты. Анан 2 кишини өлтүрүптүр. Бирөөлөр айтып атат, муну өлтүрүш керек. Буга өлүм жазасы бериш керек. Буга чейин дагы жана балыкчы дагы жанагы
17 жашар кызды кандай бир мыкаачылык менен зордуктап анан өлтүрүп койду. Андан мурда да толгон токой ушундай бир нече көптөгөн кылмыштар болгон. Анан эми ушундайлардын өлүм жазасы керек деп атат. Деги эле ушул окуялардын тегерегинде эмне үчүн мындай кылмыштар көбөйүп атат? Же мурда деле мындай болуп келген, азыр эле байкап калып чурулдуп атабызбы? Же чындап эле көбөйүп атабы сиздин баамыңызда? Эми мен кайрылып кетсем, бизде өлүм жазасы бар болчу да. СССРдин убагында бар болчу. Анда бүт ошо колдонуучу оор кылмыштарга бир нече адамды өлтүрсө, же болбосо бир чоң өлчөмдөгү мамлекетке зыян келтирсе, адамдарга зыян келтирсе, ошолорго колдонулчу. Ал иштеп, бирок аны биздин Кыргызстан эл аралык нормага ылайык ООНдун жолдомосу менен аны алып таштады, өлүм жазасын. Ошондой эле бизде азыркы КМШ же болбосо биринчи айтканда СНГ деп коет го орусча, ошол мамлекеттер мурдагы СССРдикинин көпчүлүгү алып таштаган өлүм жазасын. Бирок сен айткандай ал байкалганы туура, эл деген билет. Бардык информация деп коебуз, же болбосо маалыматтын бардыгы бул элден чыгат да. Муну бирөө жазып атайын тараткан, ал башка маалымат. Ал эми ушундай элди көптүрүп, элдин көңүлүн буруп, коомчулуктун маанилүү нерселерге келип атканын бардыгы бул элдин өзүнөн чыгат да. Анда биз кандай деп айтабыз? Анда акыркы убакта ошондой элдин арасында, кыргыздын эл арасында бир эле бул эмес, мен көп мамлекеттерди кыдырам, СНГден же болбосо чет өлкөлөрдө көп жерлерде ошондой оор кылмыштар көбөйүп кетти. Мисалы Кытайда андайларды эмес, мамлекеттин казынасына кирип, же болбосо алдамчылык жол менен байыгандарды өлүм жазасына атып таштагандарын көрүп атпайбы? Коррупционерлер. Аларга конкретно кырсытып койгон. Булар анткени бир адам урдаган менен бул мамлекетти урдагандын айырмасы башка деп, булар туура эле ойлоп киришти да. Бирок эгер биз эл аралык норма менен, ошол коомчулук менен, тегерегибиздегилер менен бирге жашай турган болсок, мындай бир катуу ойлондура турган, же болбосо элди дүрбөлөңгө сала турган кылмыштар болгон учурда этияттык менен айтышыбыз керек да. Мисалы, сен айткан могу Ак Босогодогу 2 кишини, тиги көлдөгү 17 жашар кызды абдан кыйын эле болду. Эми ата энелерине мен биринчиден ошо кайрылып айтып келет элем, эми сабыр кылгыла, башка эмне айтабыз. Мындай учурда сөз сүйлөшсүз адам болбойт да. Анан ошол үчүн ошондойлордо биз ошо өлүм жазасын киргизип, ошолорду өлүм жазасына тартабыз деп атпайбы? Биринчиден айтып келет элем, ал ошол кылмышты кылган, 2 кылмышпы, башка ушуга чейинки кылган кылмыштардын бардыгына өлүм жазасын азыр кирген учурда дагы ал колдонула албайт. Эмне үчүн? Себеби мыйзам өзүнүн акыркы арка аягындагы немесине кайтара албайт. Мыйзам күчүнө киргенден баштап ошондон кийинки кылмыштарга гана колдонулат да. Ал мыйзам ушундай. Орусча айтканда закон обратной силы не имеет. Ошондой да. Мен баягы кыргызча айтып аткандан кыргызчалаттым, сен тууралап кеттиң. Ошон үчүн бул ошолорду именно ошолор тартыш керек дегенден мен аны айтат элем, аны мүмкүн эмес. Анткени мыйзамдын өзүнүн колдоно турган өзүнүн убактысы бар, жери бар, же болбосо время, место применения закон деген бар да, ошолорго карата. Же болбосо согуштун убагында тройка деп койчу. Билесиңерби, Улуу Ата Мектеп согуштун убагында тройка деген бул сотсуз эле атууга, кармаган жеринен эле ата беришкен да. Бирок мунун бардыгы убактылуу мыйзамдарда. Согуш бүткөндөн ал мыйзам колдонулбай калбады. Себеби ал ошол мыйзам ошол учурунда гана колдонулат. Андан кийинкиге уже действиясы жок. Ошон үчүн айтып атканым этият болуш керек дегеним, эми өлүм жазасын Кыргызстан киргизсе, биринчиден биз ООНго же болбосо коомчулукка бир кандайдыр бир ой келтиребиз да, эмнеге Кыргызстан киргизип атыр депчи. Ошолорго эле киргизип атыр. Ал эми бизде мисалы мамлекетти тоноп, ошонун эсебинен байыгандар, аларга мен ойлойм, аларга деле ошондой колдонуш керек анда. Өлүм жазасы. Өлүм жазасы. Себеби кийинкилерге сабак болуш керек да. Мен үмүткени менен эчтеке истебейт экен, мен өлүп калам деген ой келет да адамга. Анан ошол анан эми жанагы 2 кылмыш боюнча мен айтып коет элем, айдамдууларды ойлондура турган, бирок заман ушундай болуп атат.
жылдан жылга катаал болуп баратат. Адамдар менен адамдардын болгон мамилеси, ушундай оор кылмыштар, же болбосо аябай мындай уюшулган кылмыштар көбөйүп кетип да. Бул эмнеге дегенде айтабыз да, сен жана туура суроо бердиң. Эмнеге убакыт элеби, же болбосо мурда эле ошондой болуп келген. Ооба мурда болгон, бирок мындай орусча айтканда извращенный, же болбосо мындай маанидеги кылмыштар жок болчу да. Анан муну айта турганым, бул өзү ушу Кудайдын сөздүгү бар. Мисалы Тора бар, Куран бар, жана башка диндердики бар. Ошолордон окуп карасаң, ошол жерде жазылып турат да, акыркы заман келерде, биз деле ошо өзүбүз үчүн акыркы да, анан бизден кийин эмне болорун билет. Ошол убакта ушундай мыйзамсыздыктар, ушундай оор кылмыштар, ушундай нерселер дүйнөдө көбөйөт деген жер бар да. Анан мунун баарын тыйып биз эртең эле токтотуп коебуз дегенден да мен алысмын. Анткени ошо бир эки адамды эле өлтүрүп койсо, жок өлүм жазасына кесип койсо эле токтоп калат дегенден да адам анткени адамдардын ой болбосо ойлонуу немеси, адамдардын дүйнөгө болгон көз караштары өзгөрбөсө, бул өзгөрбөйт да, дүйнө өзгөрбөйт. Значит, адам өзгөрө албайт. Анын үчүн бизде кичинекейден баштап тарбия ошондой болуш керек да. Бизде эми ошо тарбия жагын мен кийинчерээк өтөлө деп атам да. Кийинчерээк бул кантип адамды ошол кылмыш кылбай турганда кылып кантип тарбия бериш керек деген түбү негизи ошондо, туура эле айтып атасыз. Бирок биз мына мыйзамдык жагын, ушул жагын бүтүрүп алалы. Эми ошондой кылмыштарды көргөндө, жаңылыктардан, маалымат хроникаларынан окуганда адам өзүнөн өзү эле кантип ушул кылмышты кылат деп өлтүрүп эле койгуң келет да, колуңда бирдеме болсочу. Анан эми ошон үчүн ушуга окшогондорду аяп, түрмөдө багып, аларга тамак ашын берип, отурбастан эми өлтүрүп эле койбойлу. Мына ачык эле турат. Өлтүргөнү, мына видеосу, мына фотосу. Анан сот, адвокат деп отурбай, көзгө көрүнүп турбайбы мынакей? Өлтүр болду, бүттү, маселе чечилет дегенди айтып атат да элчи. Туура. Бул мынте берсе булар улана береби анан. Анан биз аялы өлүм жазасы кирбеш керек, гумандуу бололу, башка өлкөлөрдө тигиндей экен дегенде, булар ушинтип эле күчөй береби деп атканына кандай жооп айтасыз? Мен айтат элем да, айтып атпайм, жана башында эле айттым го. Эми ушул болуп кеткен, элди дүрбөтүп кеткен кылмыш, жана эки кылмыш да, основной ошол. Ошолорду жасаган адамдарга мыйзамды колдоно албайбыз деп айтпадымбы? Эми ал сиз мыйзамдык жагын айтып атасыз да. Мыйзам күчүнө киргенден баштап туруп, анан кийин күчүнө кирет да. Эгер ал кабыл алынып дали, ал кылмыш уже болуп калды. То есть ал ошол мыйзам кирген күндө дагы мындан кийинкилерге гана колдонулат. Сиз мыйзамдык механизмдерин адвокат, юрист катары айтып атасыз. Мыйзам болбой калат, бар колдонгон. Бирок түпкүлүгүндө өлүм жазасын колдойсузбу негизи? Жок, ал башка нерсе. Ал эми мында ошол өлүм жазасын киргизебизби биз мыйзамга, киргизбейбизби деген суроо да ошол. Эми ошол өлүм жазасын киргизгенге мен каршы эмесмин. Негизи, потому что эми мындай дейм, чын айтып караганда, адамдардын азыр сен айткандай тарбиясын жана баштан туура эмес, эми кичинекейинен тарбиялай албай калсак, хотя бы ушинтип ушуну колдонуу аркылуу азаябы деген, башкалар көргөндө коркобу деген маани болуп атпайбы? Ооба, мындай чынын айтканда тийиши да мүмкүн, тийбей коюшу да мүмкүн. Неге дегенде, адамдардын психологиясы өзү мындай да, кээ бир кылмыштар адекватно деп коет, эми ойлонбой туруп эле жасап коет да. Ошол убакта эле ошо эффект деп коет да, адам ушундай учурда жасап коет да. Алар анда кандай болот? Мисалы, ал ойлонгон жок, мурда планировать эткен жок, куралын алып келген жок, а просто колунда турган таш менен же бирдеке менен эле бир кишиби, эки кишиби өлтүрүп койду да. Бул адамдыкы анткени кылмыш качан оор болот, качан алга даярданып, качан ойлонуп, ниеттенип, план кылып. Ооба, ал эми бул жерде шок. Андай да шок акыбалында жасап койсо, анда кантип аларга кандай мамиле болот? Мына анткени эки жагы бар да. Бирөө менен эки жагын тең неме кылууга дагы болбойт да. Анткени биз буларга мындай тереңирээк карашыбыз керек да, мындай маселеге. Анан ойлойм, эгер ошол мыйзамды киргизген күндө да, ар бир ошол мыйзамдын кайсы мыйзамдарга колдонулары ачык жазылыш керек.
мисалы ошондой жанагы алдамчылык, оор алдамчылык, мамлекеттин немесин уурдаган, кишини бир нече кишини өлтүргөн, дагы ушундай анан жаш балдарын, аялдарды зордукта ушундай өлтүргөн деген ошондой гана аталы мыйзамдардын немеси мыйзамда көрсөтүлүш керек да, кайсы мыйзамга гана колдонулат. Так жазылыш керек. Жазыш керек. Анткени эгер ал жазылбай калса, анда коопсуздукту сактоо кыйын да, потому что башка адамдарга, күнөөсүз адамдарга да колдонулуп калышы мүмкүн да. Себеби Анткени сот акыйкаттыгына сен ишенесиңби? ошону айтайын деп атам да. Бүгүнкү күндө ал өлүм жазасын киргизүү мындай турсун, мындай учурда деле сот бүгүн адилеттүүбү? Сотто коррупция, аны муну жемкорлук болуп атат, анан кийин кичине акча берип койсо күнөөсү жок эле адамды ушул өлүм жазасына тартылсын деген жана беренеге бөлүккө кошуп ийип туруп анан кийин ушундай болсо кандай болот? Жанагындай саясий кырчылдашмайлар, бизде саясатты аябай күчтүү билесиз Кыргызстанда. Саясий оппоненттерине колдонуп ийсе кандай болот? Мунуңа мен колдонуп мындай жазып бир жооп берет элем да, баягы мен эми жогорку окуу жайына барып окуп келдим да, руханий. Ал жерде ушул диндердин же болбосо ушул Куранда, Тооратта жана башка диндерде мурда жазылып калгандар бар да, кача кандай жашаган. Эми ошол жерде соттор кандай болгон деген сөз 5000 жыл мурун жазылыптыр. Сулайман пайгамбардын накыл сөзүндө. Эми Сулайман пайгамбар Куранда да бар, Тооратта да бар. Ошон үчүн экен мынтип жазып турат да. Алар соттор толушту, семиришти. Ар кандай жамандыктын чегинен өчүштү. Алар сот иштерин, жетимдердин иштерин адилеттүү чечишпейт. Жыргап жашашат. Жакырлардын адилеттүү ишине акыйкаттык кылышпайт дейт. Демек илгери эле соттор илгери эле ушундай адыркы эле балелер менен урушкан экен. Эми ал мен сен айткандай бул бүгүн эле болуп калган эмес да. Жолбосо бир 100 жыл мурун эмес, бул 5000 жыл мурун соттор жөнүндө ушинтип жазып атат пайгамбар. Анан экинчи жана пара деп атпайсыңбы? Пара алганда жөнүндө ушинтип жазып койгон. Акыйкаттын жолун бурмалаш үчүн мыйзамсыз адам жеңичинен пара алат дейт. Ошо Соломондун эле учурунда. Сулайман пайгамбардын учурунда ошондо эле ошолор болгон экен да, пара алганда болгон экен да. Коррупция. Анан эми мен эмне үчүн жана сага айтып кетпедимби? Мен эмне үчүн кылмыш иштерди караганды токтотуп койдум. Мен катышып келдим. Өзүң билгендей, баягы Феликс Кулустун адвокаты болдум 2002-жылы. Ага чейин деле 99-тан баштап, анан бир топ чоң бизнесмен, анан дагы чоң иштерге катыштым дейм. Сен билесиң, көбүнчө мындай сен айткандай саясий иштерге аралашма, анан ошон үчүн тиги эл аралык уюмдарга белгилүү болуп, анан алар чакырып мени анан мүчөлүк алды да. Ошону таштаганымда бир себеби бар да. Мен ошол убакта чынын айтсам, андай акчаны бул мен мурда алган эмесмин да, зарплатага жетчү эмес да. Ошондо доллар менен 1000, 2000 деген долларлар ар сайын түшүп турду да. Эми жакшы, Кудайга шүгүр. Анан ошол учурда мен 2003-жылы бир конференцияга барып калып, ошол жерден бир англичанин лорд адвокат ошол менен бириктешип калганда ал мага айтты да. Сиз кылмыш иштерге кантип катышасыз деди. Мен айттым, как адвокатка катышам. Бизде Кыргызстанда лицензия алгандан кийин адвокаттарга катышуу укугу бар. Десем, мунуга кандай карайсыз деди. Ошол эле Сулаймандын накыл сөзүнөн дагы бир чиңгил айтып коеюн. Мыйзамсыз адамды актаган адамда. Адвокаттыкы адил адамды каралаган адамда дейт. То есть кылмышкерди жана эркини Теңирдин алдында жийиркеништүү. Орусчасына болсо оправдывающий нечестивого, обвиняющий праведного, оба мерзость перед Господом дейт. Эми мен ушуну алгандан кийин, уккандан кийин бир 3 жыл чыдай албай жүрдүм. Акча болуп, бирок сөз менин ниетимен кетпей койду да. Менин кылып аткан ишим Кудайга жакпаган иш турбайбы дегенчи. Анан ошентип мен тыштай албай жүрдүм. Анан Бакиев жана аксакал жанагы адвокат премьер-министр болуп турганда аксыз да атуу болуп кетпеди, 4 адамды тышташты.
тополоң болуп. Анага адвокаттардан неме депутаттардан комиссия түзүлдү, независимый жана Оксана Малеваныдан дагы ошол эле бириккен өкмөт менен жогорку кеңештин бириккен комиссиясы 3 түрдүү комиссия болду да маякта. Анан по-моему репортерлордон да барып ошо катышкан да. Анан ошондо ошол учурда именно ошол учурда Акаев Англияда чогулушту экен. Биякта жок экен да. А конституцияда президент жок болсо премьер-министр жоопкерчилигин алат, же болбосо башкарат да мамлекетти. Эмне болот ошол үчүн? Анан ошонун аксын окуясында ошентип анан баягы Бакиев ошол комиссиялардын чечиминин немесинде айтып койсом, анан ал 2005-жылы болду, ал 2006-жылы менин лицензиямды жөнүн алып койду. Эл кейит го. Мен сотко да барган жокмун, кейген жокмун, мен чыгып алып сүйүндүм. Кутула албай жүрөт элем, жакшы болду эми катышпайм. Ошол жылдан бери мен 2005-2006-тан бери мен кылмыш иштерге катышпайм. Бирок эксперт катары, кесипкөй адам катары мен кеңеш берем, мыйзам чыгарганда да жазганда да кеңеш берем. Эл аралык эксперттердин уюмуна мүчөмүн. Нормалар боюнча, эл аралык нормалар боюнча. Кыргызстандын да эл аралык нормалар боюнча дагы. Ошол ишмерликтен баш тартып койгонуңуздун себеби ушул системанын айынан Жок. Жана Кудайдын сөзүнүн Кудайдын алдында жеркеништүү деген сөз үчүн адамдарды күнөөлүү адамды актаган, адил адамды каралаган адам. Жок, эми ошону айтып атпайм. Эгер ошол система туура болсо, сиз адвокаттын жактоочунун айтканын жактоочу да эске алынып, ак адам акталып, кара адам эң туура, мыйзам негизинде адилеттүү болгондо уланта бермексиз да. Ооба, эгер ошондой болбой аткандыктан баш тарттым да, ошон үчүн катышпай калдым да мен. Себеби ошол. Ошон үчүн баягы сага азыр айткандай мен жанагы жарандык иштер менен, бизнестер менен иштесем көбүнчө. Акча талаш, бизнес талаш, жер талаш, там талаш деген. Ошол эле учурда жанагы мындай милициялар, күч органдары жанагындай ушул кылмыш кылбаган эле адамды моюнга алдырып, кыйнап, жанагындай подвалдарда моюнга алдырып койгон, кыйнаган, зордогон көрүнүштөр дагы бар. Бул боюнча атайын семинарлар, атайын бир ушундай жыйындар өтүп, тегерек столдор өтүп келатат. Бул маселе да бар да бизде, Кыргызстанда. Эми бар болмокторго мен өзүм органда иштеген, мен көзүм менен көргөм да аларды эми. Бир анда союздун убагында болчу, не то что баягы азыркы убак эмес. Мен 2004-жылы Финполдон пенсияга чыгып кеттим. МВДдан ички иштер кызматынан 94-жылы кеттим. Мен 2 жолу чыктым да пенсияга. Тиякта 21,5 жыл, биякта 11,5 жыл, 33 жыл иштедим. Демек күнөөсү жок эле адамды күнөөлүү кылып коюш оңой эле экен. Эми оңой эле болгондо мындай дейм, аны эми айтып койгондо мындай дейм, анын чынын айтсак териштирип, анан элге белгилүү болуп калып, анан кийин коомчулук киришип кетсе, кыйыныраак болуп калат да. Анткени анда силер репортаж, основном журналисттер, башкалар барып каз баштайт да, журналист киресин. Ал эми андай кылбай эле ошентип эле мойнун алдырган учурлар көп болгон, болуп эле атат да. Аны жашырбаш керек. Анткени тем более мурда биздин учурубузда бул оперативдик иштин маңызын жакшы окуп билгендер гана иштейчи. Азыркы кесипкөйлөр барып жакшы кагаз жаза албайт. Органдын кызматкерлери эле. Анан кейисиңде да ушул кишиге кызматты берип койду, жазып атканын карасаң ката же болбосо. Анан азыркы учурда кандай кесиптегилер иштеп атат деген маали келгенде мен жалпы баарын айткым келбейт, но ошол бирок азыр мурда бир аз болсо азыр көпчүлүгү ошондой болуп калды да. Анткени биз органда иштегенде баарын тепкичин өтмөйүнчө үйдөкка жылдырчу эмес. Азыр өзүң билгендей, төрагасы келсе, анын жанына тууганын алып келип алат. Ал мурда иштебедиби, кесиби барбы, жокпу, айырмасы жок. Анан кантип мына ушундайлар көбөйүп кеткендиктен. Негизи адекваттуу адам ошондой тирикмуш ушу жашы жете эле кызды өлтүргөндө, зордуктаганда, кескилегенде ушунчалык жаман болосуң дагы муну өлтүрүш керек деп айтасың.
бул тирүү жашап жүрбөш керек депчи. Бирок биз деген мыйзамдуу өлкөдө жашайбыз да. ооба Жанагы Ак Ордодогу окуяда ушул ички иштер министрлиги атайын фотолорун жарыялады, атайын бир видеолорду жарыялады. Ал арада ар ким ар кандай комментарийлер жазды. Ошолордун катарында Феликс Кулов, Феликс Шыршынбаевич, ал дагы мынакей деп айтты, көрдүңүз. Анан ошондо мыйзам менен карасак да, албетте өлтүрүп эле салгым келет, бирок сот териштирип, биз билбеген маалыматтар бар. Алар удургуп, өлтүрүш керек деп аткан менен дагы бир жаңы маалымат чыкса, анда ал ойдон кайтышыбыз мүмкүн да. Ой, бул бала көрсө анча деле тиешеси жок турбайбы дешибиз да мүмкүн да. Анан эртеңки күнү мисалы ал кылмыш кылганы алыкталып чыгып калса, же күбө чыгып калса, болуп калсачы, мисалы да, азырго тимини жеп койгуң келип атат дегеничи, өлтүрүш керек деп. Анан ошого жана Феликс Кулов, жана башка айрым бир адамдар, көрүнүктүү эле бир адамдар муну өлтүрүш керек, бул туура эмес деп атат. Эмичи элге жагып атат. Бирок биз сот өкүмдү чыгаргандан кийин анан кылмышкер деп айтканды үйрөнүшүбүз керек го дейм. Өкүм күчүнө кирмейинче биз кылмышкер деп айта да албайбыз. Шектүү десек болот. Бирок кылмышкер деп айтууга болбойт. Мыйзам ушундай. Анан эми дагы айтып коеюн дегеним, ошол оор кылмышты кылган адамдар, жана өзүң айткан Ак Босогодогу жана тияктагылар, булар психикасы жактан нормальный адамдар эмес да. Буларды экспертиза жүргүзүп, андай кылып аларды ошол психикалык жактан жабырланган адам дей турган болсо, ага жаза колдонулбайт анда. Мыйзам боюнча. Ошондой да. Анткени мен делейин да, эми кантип адам, жөнөкөй адам ошондой немеге барсын. Зордуктап, анан кийин дагы бычактап, анан өлтүрүп, анан бир нече бычак уруп, бияктагыларын ушинтип. Эми оор кылмыш, айтып атпайбы, кайта муну айта бериш дагы өзү кыйын болуп атыр мен үчүн. Анан билбейм. Жанагындай мен ошол сөздү окугандан кийин мен бирөөдү соттошту, бирөө жөнүндө жаман айтышты, мен четтеп калгам да. Себеби сен соттоп атсаң Кудайдын жиркеничти болуп атпайсың. Обвинять деген соттоо да. Мен бирөөдү, ошондуктан мен азыр ошол соттоодон алыс болуп калгам да. Ошентип көз караш менен карабайм да. Мен эми болгону болду эми. Бирок эми аны ошо тийиштүү органдар өздөрү чечип неме кылсын. Бирок сот адилет болобу, болбойбу, мен ага кепилдик бере албайм. Жанагы дагы бир жагдайды айттыңыз. Эми акыл эси ордунда киши антип тиришимдик кылмышты кылбайт. Бул демек психикасында мандем бар деп. Ушу буга чейин күч органдарында, ушу адвокаттык ишмердикте ушундай бир тажрыйбаңыз мол, зор, талайды көргөнсүз, талай кылмышкерлерди көргөнсүз, алардын психикасына мындай ой калчап көргөнсүз. Кылмышкерлерде ушундай типтер болот, мындай бир адам кылбай турган өзү нар жагынан, ал психикага да тиешеси жок, өзү нар жагынан ошентип өлтүрүп бергенди бир өң көрбөгөн. Эми орусча айтып койгондо маниак деп коет да. Андайлар бар да. Маниак деген сөз бул өзүнүн кылып аткан нерсесин адам ошол убакта сезбейт. Жана бир нече адамдарды өлтүргөндөр кармалган да, ушинтип эми аялдарды өлтүргөн, бир 28-30 биринчи зордуктап анан өлтүргөн. Бул Россиянын немесинде көп, бир 3 неме бар. Мен бирөөнө катышканымда көргөм. Эми алар да именно ошолордо психикалык жактан туура эмес көз караш бар да. То есть алар кичинекейинде ошондой нерселерди, зордукту көп көрүп, ошон үчүн жек көрүп калат да адамды. Анан кийин мунуку баягы дайым эле кармай бербейт. Бир определенный убакта ошондой адам, мурда ошондой адамга аял же эркек окшош болсо, бирдек болсо, анан мунуку анан кийин нерви козголуп, анан ошондон кийин жасап коет. Даже кубалап барып жетип бир жерден. Же болбосо айтып атпаймынбы, кээ бир учурда жөн эле турган жерден эми бирөө сабап атса, ал ал жетпесе, айлай кеткенден кийин тигилер көп болсо, бир экөөчү, бул жерден таш алып туруп бир экөөнү чапканда экөө өлүп калат. Эми бул коргонуу да чын айтканда. Анан эми анда кандай болот? Жана айтып аткандай өлгөндү өлтүргөнүн бар эле кете бере турган болсо, ошон үчүн териштирген убакта тыкаттык керек да. Тыкаттык керек ага да. Мыйзамды киргизип эле баарын четинен эле кабай беребиз дегенден алыс болуш керек. Тыкаттык менен. Потому что күнөөсүз адам өлүм жазасына кеткени бул эң чоң күнөө. Анткени адамдын өмүрүн кыйуу
адамга берген эмес эч ким. Кудай адамга жан берип, дене берип, тирүү кылып атса, адам алып коюшка акысы жок да. Ошон үчүн ошол мааниде алып караганда бунун, может быть, баягы мынча айтканда мүмкүн киргизип, бирок мындай айтканда баягы тажрыйба сыяктуу дагы киргизип ошойдон калып калбастан бир определенный убакытка чейин киргизип тыйылып калса кокус. Анан эгер ошентип анда токтотуп коюшу кайта деген мен ойдомун да ушундай. Анткени ошентип убактылуу киргизген мыйзамдар болгон. Сиз эми ошо адвокат катары кылган эткениңиздин баары эле ушул кылмыштар, анын себептери, ошонун күнгөй тескейин изилдеп жүрдүңүз да эми канча бир жыл. Башка өлкөлөрдө ушул өлүм жазасы кирген өлкөлөрдө ушул кылмыштар азайып калган, кылмыштык ушул коркунучтуу жана кылмыштар тенденциясы азайып калган учурлар барбы же бул жардам бербейби? Мындай да, ал өлүм жазасы менен мындай мүмкүн, бирок аз чанда гана. Эми мисалы ошол киши өлтүргөндүн бир 100 кылмыш болсо, ошонун бир 5%ке жетпегенини ошондой адамдар. Калгандары жөнөкөй эле жашаткан адамдар да. Эми андай отурган болсо анда эмне болот? Анда беркилерге да жапып кетип калат да. Ошон үчүн айтпайм, жанагындай каттык менен анан ногу сот системасын өзгөртүш керек да. Биринчиден айтат элем, ушул угуп атса, бийликтегилер укса да, эң биринчи мен айтып келе турган кеңешим бар бир жакшы. Ал муногу башка мамлекеттерде, өдүмкө мамлекеттердегидей бизди тергөөдү бул ички иштер бөлүмүнөн, прокуратурадан, вообще күч органынан алыш керек, өзүнчө бөлүш керек, тергөө комитет кылыш керек. Ошондо жанагынтип жаап жашыра албай калат. Сен азыркы учурда карасаң, милицияга да арыз жазат, прокурорго да жазат, ККНБга да жазат. Ошон жазбаган жери жок, президентке да. Ал эми тиерде бүт барлыгы келип туруп тергөөдөн болот дагы, бир жагына так көбөйүп азайтпай, кайталанбай туура болот да. Муну обязательно киргизиш керек да. Ал жака ошо мындай машыккан, билимдүү, опыту барларды киргизип, ошол комитетти уюштуруп, анан ошол ошондой жакшы тергөөчүлөрдү алып барса, ошол эле күч органдарынын бөлүктөрүнөн апарып туруп комитетте ошо мисалы прокуратура бир бөлүгүнө апарып тапшырат ишин, өздөрүнүн ишин. Тергөөдө ошол кылат. Биякта жөн эле баягы мындайча айтканда, баягы дело мындай жап коюнда, эми первичный дело производства гана жүргүзөт, дознание. Анан кийин тергөөгө түшүп берет да. Ишти сотко тергөөгө аркылуу кетиш керек да. Мен ошондо биткет мындай тагыраак болобу, элдин арыздануусу дагы азаябы, анткени бир жерден барып текшерип, ошол жерден эле табат да бардыгы. Азыр бардыгында ар биринин өзүнчө. Мисалы бир убакыт болду эле, прокуратурадан тергөөдө алып койгон. Бул туура болчу. Бул биз ушу сунуш киргизип атып, ошону алдырганбыз. Анткени күнөө коюу орган, обвиняющий орган, бул тергегени туура эмес да. Анткени адилет тергөө болбойт да. Эгер ал күнөөлөй турган орган болсо, анда обязательно күнөөнү жактайт да, бер жагын терс карабайт. Ошон үчүн айтып атам, тергөөдү бөлүш керек вообще эле өзүнчө. Бул бир. Экинчи, жогорку сотто азыр 3 полномочия бар да, эл аралык норма менен мурда кирген. Эсимде бар, 2003 жылы мен Конституциялык сотко кайрылгам. Жогорку соттун укук полномочиясы Конституцияга туура келбейт деп туруп, анан ошондо Конституционный сот мага чечип берген. Ошон жогоруда айтып кетейин. Ал эмне дегенде, биринчи немеси укугу жогорку соттун бул чечимди келген, ылдый жактан келген райондук жана областтыктарды күчүндө калтырыш керек. Экинчиси, аларды өзгөртөт. Немесине жараша. Үчүнчүсү, жаңы чечим чыгарат деген бар болчу да. Жаңы чечим чыгарат дегенди алып ташташкан булар. Кайта кайтарат депчи. Мындайча айтканда, это колесо. Бул элди тоноо, ачык эле. Байкуштар карабайсың канча, мен деле катышып жүрөм көп иштерге, граждандык болобу, мындай болобу. Жогорку сот корат, кайтадан бияк тарапка чыгарып чечет, жиберип. Анан кайтат тияк 20 жылдап, 10 жылдап соттошуп аткандар бар. Бул пара алуудун эң кудугу да.
Мына ушуну токтотсо жөн эле жогорку сотко келет, жогорку сот же күчүндө калтырат, же өзгөртөт, же жаңы чечим чыгарат өзү. Болду, анда токтойт иш. Анан жана антип созуп элди кыйнамайт да. Улам эле мынтип мен ойлойт элем ушуну да алыш керек да. Анткени 2003-жылы киргизгем мен киргизгем. Анткени жогорку сотто алып 2003-жылы ошол неме конституцияга кирип, анан кайта аны кийинкилерде алып таштаптыр да. Бул ошо пара алуунун бир булагы. Чоң булагы да. Мына ушул эки нерсени эми айтып кеткен, ушу акырба болуп аткандан кийин бир жагы кесипкөй катар органда иштегем, экинчиси болсо адвокат болуп жүргөндүктөн ошолордун баардыгы биздин жүрөктү өйкөйт, адамдарды кыйнап аткандан кийин кандай. Мен билем, мен бир эки менин бир клиенттерим бар, илгерки 10 жылдык келип калышат. Барбайлы, бияка жатпайлы, тияка жатпайлы. Ой, болбоду эми дейм. Канча чечим, жогорку 3-төн 4төн чечими бар чыккан. Бирөөнүкүнү бирөө анда мындай да. Эгер мурдагы чыккан чечимди кийинки чечим алып чыкса, мурдагы чечимди чыгарган соттор же жумуштан кетиш керек, же камалыш керек. Ооба. Андай бир дагы сот камала элек ал боюнча. Мынакей. Ошондой мүчүрүштөр көп. Бул же ошон үчүн биздин соттук системада өзгөрбөйт бул. Бул нерсе өзгөрбөйт, ошо өзгөрбөгөн үчүн пара алуу токтобойт да. Сапаттуу товарлар жеткиликтүү баалар менен бардыгы бир жерде. Бүт үй бүлө үчүн кийимдер, бут кийимдер, оюнчуктар, косметика, канцелярия, спорт жана автотоварлар, ашкана жана үй буюмдары. Биз Март үй бүлөлүк маркет. Онлайн жеткирип берүү кызматы бар. Дареги Байтык Баатыр 94, Сокулук, Фрунзе 147. Аталган дүкөндөргө биздин YouTube каналдан жарнаманы көрүп келдик десеңиз 10% арзандатуу болот. Ушу эсиме түшүп кетти да, ошол кезинде ушу азыркы президент Садыр Жапаров, Канчыбек Ташиевди соттогон соттор негизи булар бийликке келгенден кийин, акталгандан кийин ошол соттор көрсө туура эмес кылган экен. Демек ошонун жоопкерчилигин тартыш керек деген маселе жок. Жок. Улам бир канча президент алмашты. А соттор болсо отурбайт. Дагы эле ушул логиканы түшүнбөйм да. Мен мына анткени мындай да, мыйзамда бар. Эгер сот туура эмес чечим чыгарса, жоопкерчилик болуш керек. Менин оюмчачы. Бул анткени башка мамлекеттерде бар. Анткени баягы сотту көз карандысыз деген нерсе ал башка. Шайланган көз карандысыз болуш керек. Мисалы, президент указ менен эмес, баягы илгерки жолго түшүш керек. Элдик шайлоо, элдик сотко түшүш керек да. Ошону жалып эл шайлайт. Эгерек болсо ошо районго жакпаса, райондун эл кайта алып коет. Эмне үчүн ошондой болуп калат деп ойлойсуз? Мисалы үчүн ошол адам өзү бийликке келгенден кийин ошол өзүн кордук көргөн соттор негизи мындай болбош керек эле. Анан кайра эле ошол соттор иштеп атат, анан ал соттор демек ушу кайра эле бийликтин пайдасына иштеп калган үчүн унчукпай. Эми аны мен айта албайм кандай экенин. Бирок менин оюмда бул жерде бир жаткан бир ошол коррупция бар да. Бул да коррупция да. Коррупция. То есть мамлекетте 3 бийлик бар. Жогорку кеңеш мыйзам чыгаруучу бийлик. Аткаруучу бийлик бул премьер-министр, өкмөт. Анан кийин сот бийлиги бар да. Бул сот бийликтин үчөө тең бири-бирине көз карандысыз болуш керек. Болуш керек. Азыр болсо сотторду жогорку сот, жогорку кеңеш даярдайт. Андай болбош керек. Элдик шайлоо болгондо сотторду да ошончу керек, жогорку кеңеште, президентте баардыгын эл шайлаш керек. Ошондо биз туура жакка өтөбүз. Анткени андай шайлоо болгондо жанагындай партия деп партиянын бирөө да катышпаш керек да. Бул болбойт да. Партия деген нерсе тоже коррупция. Мына ачык эле айтайын, мына Акаевдин убагында мен 2005-жылы ойбодум Бакунбаев округунан жогорку кеңешке. Шин Роман деген кореец өтүп кетти. Иманы билесиңер ким эми? Ал кошелек деп коет, ошондой болуп жүргөн. Мен түшкө чейин 11-ге ал убакта неме чыгарып турчу эле. Ар кимдин процентин чыгарып турчу эле, бир 2 саатта, 3 саатта бир. Түшкө чейин меники 20%төн өтүп, меники 20% болчу. Калган 3-өн 4-өөнүкү аз болчу. Синдики вообще билинген эмес. Анан эле саат 2ден кийин эле аныкы 51% болуп кетти. Анан мен айттым, бул сброс деп коет да, билесиңби, ошондой болуп. Эми өтүп кетти, бирок ошол ошентип барган киши 2 созуп отурду. Бир мыйзам чыгарган жок, жазган жок, чыгып сүйлөгөн жок жыгат.
Анан эми азыр эми ошондой депутаттар аз деле отурбайбы эми. Анан ушуларды токтотуп, бир мандаттуу кылып, анан бизге чындыгында 120 депутаттын кереги жок. Эгер бул мыйзам чыгаруучу орган болсо, 30 депутат жетет. Мыйзам жазат. Анан элдин өкүлү кылып туруп калганын кылып коюш керек. Элдин өкүлү ал хоть 200 кишини кылып койгула. Алар бир жылда 2 жолу келет. Жанагы булар жазган мыйзамды кабыл алып коет да кайта кете берет. Мына ошондо бул бир жагынан жогорку кеңеште эконом болот. Акча анткени 120 депутаттын ордуна 30 киши отурат. А тигилерге акча төлөнбөйт да, только командировочный. Баягы келип сессияга чыкканда силе төлөп берет. Болду. Ошондой деген ой мен киргизет элем да ошол. Биз эми баягы сот темасын талкуулап атабыз экөөбүз. Башка жака өтүп кеткендей болгон менен эми сотто айтып атабыз да. Сот адилет болсо, калыс болсо, жанагындай өлүм жазасын киргизсе болот эле. Туура. Сот адилетсиз болуп атат. Ошон үчүн аны кооптуу да, өлүм жазасын киргизиши да кооптуу да. Күнөөсү жок адам дагы өлүп калышы мүмкүн да. Ооба. Эми сизге дагы бир суроо. Мына бул Ак-Ордодогу жана кылмышта кылмышкер кирип жанагындай кылып туруп жолдошун күйөөсүн бычактап антып-мынтып атат. Аялы бул жактан карап атат, балдары бар айланасында. Ошондой учурда мындай элестетип атам да менчи. Аялда тапанча болсо, атса болмок экен. Эми суроо болуп атат. Жана Америкадагыдай кылып бизге ушул курал колдонуу, ошондой үйгө ууру кирет экен, кылмышкер кирет экен, башка кирет экен, анан курал болсо алып туруп, милиция деп ал милициясы келгиче анан эми өзү кылмышкерди атып салса болбойбу? Ошондой жагдайларда карашта кандай болот? Куралдын адамдарга өздөрүнүн коргоо үчүн берилгенин мен кыргыздарга кандай десем болбойт да. Биз кызуу кандуу адамдарбыз да кыргыздарчы негизи. Америкалыктарга болот Америкалыктар азыр ошо бергенинен азыр өкүнүп атпайбы? Мына мен канча чогулуштарга барып катышып атам, алар азыр өздөрү өкүнүп атат. Анткени киши өлтүргөндөр, ошенткөндөр көбөйүп кетти. Мектепке кирип барып мектепте деле бар, жаш балдар. Ошон үчүн мен ойлойт элем андай эмес. Эми үйдө адамдын өзүнүн үйдө башка бирөө келгенден эптеп коргонсо болот. Көчөдө болсо билбейм, анда деле ушинтип коргой турган адам өзүн коргойт дечи, бирок антип 5-6 адам жабылса эчтеке кыла албайсың да ошондой. Анан аны антип киргизүү мен ойлойм кыргыздарга али болбойт да, потому себеби андан бетер көбөйүп кетсе эмне кылабыз? Жок, кыргыздарга болбойт экен, жалпы өңүттө айтып атасыз. Бирок конкреттүү жанагы окуяны айтып атам. Аял кишиде тапанча болсо атып салса болот беле? Аял кишиде аталбайт го, эркек. Жок, эми атып жүргөндөр ютубтан көрүп эле атпайбыз бир видеолорду аял киши эми аталса дейм да. Эми аны алгандан кийин аны барып туруп зачет тапшырыш керек, аны атканды үйрөнүш керек, октогонду үйрөнүш керек, анда тожамал бар да эми ага. Алардын органдын кызматкерлери азыркылары жөндөп колдонуп атпайбы? Биздин ушул убагыбызда 1 жыл 2 жылда бир неме зачет чыкты. Куралдарды жүргөн мүмкүнчүлүк алыш үчүн барып тапшырып, анан кол коюп, анан кийин колдончук. Себеби улам барып баягы атып тажрыйба болуп турчу да. Анан азыр андай болуп атканын мен деле көп эсеп бербейм. Болот эми, бирок андай эмес да, мурдагыдай эмес көп. Эми ушул ата-энелер жанагы кызын же кичинекей баласын ары бери чыгарады, жоголуп кетип атпайбы? Жоголуп кетип сууга агып кетип атат. Бир жака мындай эле каяка кеткени белгисиз, тетиги башка бир жактан чыгып атат. Анан милициялар алып барып анан кайра кайтарып келип атат, Ушул ата-энелерге кандай бир кеңеш айтат элеңиз? Бир адвокаттары. Ата-эне деген эми балдарды төрөп, аларды багып чоңойтуп атканда өтө аярлуу мамиле керек да. Анан бизде азыр баягы ютуб эмес, кинодон карасаң деле, башка өлкөнүкүн карасаң деле, биздикин карасаң деле, азыр көчөдө мындай көз азыр чыга турган болсок, Киевскийге же Чүйгө келаткан, көчөдө келаткандын 90% телефон кармап жүрдү. То есть машинени тиякты караган эч ким жок. Баары эле телефон. Муну эмне болуп баратабыз? Маңкурт болуп баратабыз.
китеп окуйт сенде дагы китептер турат го. Азыр мындай барып карасаң, китеп жок үйлөр бар башка. Бир да китеп жок. Мен таң калам. Кандайча? Мен өзүм атам мугалим болгондуктан бизде этажар китептер болчу да. Мен кичинекей мен китеп окуп чыгам да. Ошол атамдын мага бир окуткан ыкмасы ушул убакка чейин жардам берет да. Неге дегенде, ал убакта жана эл аданын батырлары деген жомоктор бирдекелер көрөт. Анан мен кичинекей башта окудум да биз. Ошондо мага глобусту чакан глобусту алып келип столго коюп койчу да. Окуп атканда шаардын аты, мамлекеттин атын мына жактан кара. Ошол кийин привычка болуп калган да. Мен ошон үчүн көп мамлекеттердин борборлорун, же болбосо каерде жайгашканын мындай картасы деле болжол менен айтам да. Азыркылар карта эмес, сурасаң андай мамлекет бар экенин билбейт да. То есть неге деген ошол тарбиялап атканда билимге ар тараптуу болуп. Ар тараптуу нерсесин көбөйтүш керек да. Анан азыр алар интернеттен эле көчүрүп алып эле сабак тапшырып атпайбы? Кандай кесипке болот кийин? Ошол жакта. Мен ошону телефонду колдонууду чектөө. Негизинен үйдө, анан кийин үйдө ата-энелер, мектепте мугалимдер, чтобы телефондорду келгенде тапшыра турган жерге тапшырып коюп, телефонду бербесе. Биз азыр эми кылмыштын мыйзамдык өңүтүнөн азыр мына тарбия темасына өтүп кетип атабыз. Ошодон келип чыгып атпайбы? Ооба, ошого мен өтөйүн деп атам. Эми ошол кылмыш болуп өткөндөн кийин талкуулаган башка, бирок ошол канткенде ошол кылмышты болтурбаш керек. Канткенде ошол жигит башында, башатында ошол жигитке кандай тарбия бериши керек эле, мектептен, ата-энеден, же болбосо жүрөгүнө бир, көөдөнүнө бир ыйман түшүнүгүн киргизүү маселеси. Ошентип өскөндө балким ошондой кылмышты кылбайт эле. Ошого окшогон адамдарга жалпы жонунан өлкөдө ошондой руханий мындай бир жагына жакшы көңүл бурса, мамлекетте ошондой кылмыштуулук аз болот беле деген маселе болот. Демек, алдын алуу маселеси. Алдын алуу үчүн тарбия жагынан ата-эне, мектеп, башка бир ыймандык жактан кандай нерселер болуш керек эле деп ойлойсуз? Мисалы, медицинада деле профилактика деген сөз бар да. Мисалы, оору тарап атса күчөтүп, булар инфекцияны неме тараш үчүн укол салып же бирдеке кылат да. Биздин убагыбызда мисалы андай орган бар болчу. Профилактика. Мисалы, зам начальника уголовного розыска по профилактике деп мен 3 жыл иштегем. Ал кылмыштын алдын алуу жана токтотуу, кылмышкерлердин көзөмөл кылуу. Мисалы, жанагы көлдөгү адам соттолгон турбайбы да? Мына ушуну эгер ошол кылмыш болсо орган бул көзөмөлгө алып турса мүмкүн болбой калабы деп ойлойм да. Эмнеге дегенде, азыр соттолуп келгендерди деле жыргап текшербейт эч ким. Жүрөт аралашып. Вот, ал убакта ошондой кинолор бар болчу, профилактический. Ошондой чогулуштар болчу, ошондой уюмдар бар болчу. Барып үйүн барып көрчү, жашап атканда кандай, тиягы кандай. Азыр мен билбейм, андай болобу, участковый барса барат, бирок баарыныкине кирбейт да. Ал канча кишиге жетишпейт бир жагынан, өзү бир киши. Ошон үчүн ошол профилактиканы органды киргизиш керек деп айтам да. Хотя бы алдын алып токтотуу, же болбосо ошону бөгөт коюу, боло турган кылмыштардын алдын ала изилдеп, анализ кылып, ошондой орган кириш керек. Азыр барбы, жокпу, мен айта албайм, что бар болсо дагы жакшы иштебейт, значит. Болбосо күчөтүш керек органды, ошондой органды. Антпесе аны болбосо башка жол жок. Анан таптаза биз эми таза коом өтөбүз, кылмыш дегенден мен алысмын да. Себеби өзүң көргөндөй аналитиканы алып карасаң, жылдан жылга проценти кылмыштын көбөйүп кетти. Мына Бишкектеги эле управлениеден алып туруп эле эртең суроо немесеңер, барсаңар, анализ этсеңер, ар бир жылдыкын айына чейин канча болду айтып берет. Ошондо эле карасаң 10 жыл болгон кылмыш мурду, азыркы болгон кылмыштын айырмасы асман менен жердей. Значит, эмне болуп атат? Көбөйүп атат. Ошол. Анан кийин сен айткандай жана тарбиялоо жагы дегенде, мен ушуну сен өзүң айткандай башка убакта айтайын дедиң эле, бирок мен спикермин да. Адвокат болгону менен спикермин. Барганда мен элдерди кыдырганда, мамлекеттерди аякта сүйлөйбүз. Анан менин темам бар да,
жашоодун маңызы эмне? Ушудан кичине кошуп кетейин. Ал эмне деген? Эми биздин баягы өзүң айткандай Союздун убагында Кудай жок деп коммунисттер вообще вычерктетип, мечиттерди жок кылып, чиркөөлөрдүн баарын жок кылып, талкалап, молдолордун башкалардын жана чиркөөнүн поптордун баарын камап ушундай болгон да, билесиң да. Анан эми азыркы убакта Кудай бар дейт, бар эле. Значит, бүт адам билет Кудайдын бар экенин. Бирок Кыргызда бир сөз бар. Качан издейт ал Кудайды? Анткени ал издебейт. Эмнеге дейинби? Анткени Кыргыздын дагы бир сөзү бар. Аны далилдеп турган. Башы оорugandын Кудай менен иши жок дейт. То есть обязательно бирдеке болуш керек. Тумшугу ташка тийиш керек. Же келип жанагы айтып коет го, жарыңды петук келип туруп тапчырганда же бир түшүк түшкөндө кана Кудай дей баштайт да. Ал ошөнткөн учурда адамда Кудай жок да. Ал шоковый. Ошондой учурда гана издейт дагы, калган учурда ал Кудайсыз жашайт да. Адамдар деген Кудайдын бар экенин жүрөгү менен сезип, Кудай менен жашаш керек. Кудайдан коркуу. Ошондо маселе чечилет деп атасыз да. Ооба. Кудай бирөө болсо, ага жол дагы бирөө эле да. Ошону издеп табыш керек да. Акыйкат ошол жакта. Калганын баары ар бир адамдын чындыгы. Миллиарддаган адамдар бар, ар биринин өзүнүн чындыгы. Керек болсо өздөрүнүн чындыгын коргошуп, кекиртектешкенге чейин барышат. Мамлекеттер согушканга чейин барышат. Ошон үчүн ушунтип атыр да. Эмне болобуз анда биз? Эгер антип берсек, ар бир өз чындыгыбызды эле болбойт да. Бул анткени общий баягы признанный деп коет. Баардыгы белгилүү кабыл алган бир норма бар, эл аралык нормалар. Ошонун тегерегинде болуш керек баардыгы. Эми Анан жанагы мыйзам дагы ошонун тегерегинде болуш керек да. Ал мыйзамды эмне үчүн алып таштаган көпчүлүк өлкөлөр? Биздики дагы эмне үчүн алып таштаган? Анткени эл аралык нормада адамдын өмүрүн кыюу эч кимге берген эмес да. Ошон үчүн алынган болчу. Анан эми кайта киргизет деп аткандан кийин мен айтып атам, ал киргизгени менен жарагандай болуп калышы мүмкүн да. Күнөөсүз адам дагы атылып кетиши мүмкүн да, андай да болгон да көп. Буга чейин маалымат каражаттарын окуп жүрсөңүз керек. Президенттин позициясын окудуңуз. Парламенттеги кээ бир депутаттардын буга карата позициясын деле билесиз. Билем. Экс депутаттардын деле эмне деп айтканын билесиз. Билем. Ушул Кыргызстанда бул маселе кандай чечилет деп ойлойсуз? Өлүм жазасы? Өлүм жазасы кириши мүмкүн. Бирок жана антип сен экөөбүз айткандай сот системасы өзгөрбөсө ал эчтекеге турбайт да. Значит, биринчи соттун системасын оңдоп алып туруп, анан киргизишибиз керек да. Яна тергөөдү бөлүп алып туруп органдан, өзүнчө бир нукка салып комитет кылып туруп, бүт структурадан тергөөүн алып туруп шаяка берсек, анда ошол жерде тергөө жүрөт. Баарын текшергенге жакшы да, бир эле жерден барып караса болот да. Прокуратурага барат да, ошо тергөөдү гана көзөмөл кылат да. Анткени алардыкы көзөмөлү шаякты карайт да чөнүндө. Анан өздөрү тергөө мурда алып койду эле, кайта тергөө атат прокуратура. Бул да туура эмес. Өлүм жазасын киргизиш керек деген тараптын себеби эмне болуп атат деп ойлойсуз? Бул ушу элдин көңүнө жагайын деген аракетпи? Эл өлтүрүш керек, өлүм жазасын киргизиш керек деген деп атса, элге жаккан чечимди бийлик кабыл алып ийди деген нерсе болуп атабы бул жерде? Эми чынын айтсак ошондой эле болуп атат да. Себеби баягы өзүң айткандай, бул массалык маалымат каражаттарынын акыркы убактагы ошол көбөйүп, ошол жөнүндө көбүрөөк көңүл буруп, көбүрөөк маалымат таратып аткандыктан эл дагы дүрбөп. Айтпадым, телефон карап алган киши жок да, анан элдин баардыгы билет дейм. Анан баарын эле жанагы булар жөн койбойт да, анан жанагы немени жазат да. Ошо оюн. Анан ошолорду ушундай алып карасаң, действительно мурдага караганда, мурда билчү эмеспиз, ким эмне деп ойлоп атканын жазбасак актан билебиз. Барып 5-6 кишиден силер сурапсыңар. Калганы азыр көпчүлүк маалымат өзү эле келип чыгып атпайбы? Ошон үчүн ойлоп атам, ошон үчүн биздиктегилер ушу элдин сурап атканы ушул экен, анан ушуну кабыл алып койсок дегенден чыккан го деп ойлойм да, президент эле. Бирок бул андай убактылуу элге жагайын, элдин демин басайын деген чечим кабыл алгандан кийин арты жакшы болбойт беле? Жок, сен мындай да, мунун эки жагы бар да. Мен жана айтпадымбы сага? Бул убактылуу кылып кабыл алыш керек. Белги бир мөөнөткө чейин. Ошол убакта токтоп калса, кайта алып коюш керек.
Анан кийин элге жагам эмес, бул именно ошого направление болуш керек да, именно ошонун токтошуна бөгөт болуш керек да, өлтүрүүнү, киши өлтүрүүнү. Ошондой азая баштаганда жолу жок кезде боло баштаганда, жок кезде болот деп айта албайсың. Жанагындай мыкаатчылык менен болгондор жок болгон учурда гана алып тастаса болот да. Анткени адамдын өмүрүн Кудай гана бергенден кийин ал бирөө өлтүрүп койгон ал эми аны атууга кетип өлтүрүп, кишини өлтүрүү дегендер өзү деле кылмыш болуп атпайбы? Сиз сахнанын берки эл көргөн тарабында дагы жагдайларды, сахнанын артындагы айтылбаган жагдайларды да билесиз да, эми адис катары. Ооба. Эми мынау кылмыштуулукка каршы күрөшүү, жанагы каралар, чорныйлар деп атпайбы? Ошолордун мизим айтарды жана Камчы Көлбаевдин ийнине киргизди, болду эми дегендей ушундай жагдай болуп атпайбы азыр? Болду, токтоду. Кыргызстанда чорный аттуу, авторитет аттуу, положенец аттуу нерселердин баары мына жок дегендейчи. Чындап эле жок болду ушул нерселер же мындай абдан эме жок, эми ушун менен кылмышкерлер ийнине кирдиби, болдубу дегенди коркпой жүрө берсек болобу? Вот сен экинчиң болду да. Кирип кетти да индерине. Индерине кирип кетти. Индерине кирип кетти. Эми жок болуп калган жок. Ошол адамдар анда өлгөн да жок да, аларды камап койгон жок да. Сен эми бир 10-15% камады, калгандардын баардыгы качканы качып кетти. Башкасы чет өлкөгө канча качып кетти. Ушундай да. Эми мындайча айтканда, мындай мурдагыдай чорныйлар же болбосо соттолгондордун уюшулганын тобу деген сөзгө илинбей калды да. Анда эмесе мен ушу катышып атканда мен билем, бир чет өлкөдөн келген бизнесменди боюнча иш козголуп, аны ошо мажбурлап бизнесинин бир жагын тартып алышып, анын акчасын алып, ушундай болгон да. Аны ошого чакыргандан кийин барып ал бизнесмен бирөөдөн угуп алып мага келип, анан кийин мен айттым, мен барам дедим, адвокат башка болот, мен ошого кеңешчи болом. Же болбосо помощник болом. Анткени мен кылмыш ишке өзүм катышпайм дедим. Просто мен кеңешимди берип отурам ага. Мага деле ушундой төлөсүң, тиге деле ушундой төлөсүң. Бирок сотто помощник деген катыша берсе болот, адвокаттын. Мен помощникти алып естип барат да. Эми ошентсем, мен ушундай адвокатты өзүм табайын. Мен уккан, зээндүү, анан ошол экөөбүз катыша алсам макулдуу, анан барып катышканбыз да. Ошондон анан кийин жанагы уюштурулган кылмыш дегендин сен айткандай пардасын, тияктагыларын да көп билдик да. Эмнеге дегенде, эми анын баардыгы кийин массалык маалымат аркылуу элдерге деле көп белгилүү болуп калбады. Андайлар көп болчу, уюштурулган топтор. Бирөөлөрү бизнесмендерди, бирөөлөрү бийликтегилерди, бирөөлөрү карапайым элди деле тоноп, ушундай болгон да. Эми азыр ошентип топтоп калды дегенди мен айта албайм. Ичара ичиндеги жана механизмдер балким кичине кыскаргандыр, тыйылып. Бирок жок, көрүнүп турган жери кыскарды. Көрүнүп турган жери. Көрүнбөгөн айдап коюп, сен качып кийинге кирип кетти дегени ал. Кирип кетти. Бирок мурда деген жанагы эми Камчы Көлбаев кадимкидей эле бийликтегилерге чейин аралашып эле, тиги анча-мынча маселелерине түздөн-түз аралашып, камчыдан кадимкидей эле коркуп дегендей. Эми ошол нерселер азыр эми жок болду да, мындай сиздин оюңузча кандай мындай? Айта албайм. Жок. Криминалдык бир эң чоң жок, мында сен айткандай таптаза кетип калды дегенден алысмын да. Бирок жок, криминалдык белгилүү уюштурулган группалар, топтор тыйылды. Мамлекетке таасир эте албай калышты. Белгилүү баягы мурда мисалы Камчыныкы дагы, тигиники, анан беркиники деген көп болчу да, билесиң эми. Айтылып эле жүрбөдү алар. Эми алардын аттары чыкпай калды, качканы качып кетти, кармаганы кармап келип атыр, кайта кармабаганы жүрүп атыр. Ушундай да. Эми айтып атпаймынбы, буну жанагы эле профилактика деген орган кирсе, ошолордун жоктугунан ушул уюштурулган группалар пайда болот да. Неге дегенде түрмөдөн келгенден кийин ал адам көзөмөлдө турчу да. Түрмөдөн бошоп келгенден кийин дагы ошондой орган бар. Ошонун үстүн карап, эртели кеч барып карап, эмне кылып атасың, кандай кылсың, эмне кылып жүрөсүң. Анан ошол орган, тескөө орган жок болгондон кийин анан уюштурулган топтор көбөйдү да. Жанагындай мамлекет өзү жанагындай Ак Ордодогудайбы же жанагы 17 жашар кызды өлтүрүп койгон ошондой кылмыштарбы, ошолор болбосун деп атат да. Туура.
Анан андан сырткары жанагы уурдап жеген коррупционерлер болбосун, ал кылмыштар деп атат. Ошо кылмыштын баардык түрү болбосун, тынч жашайлы деген саясат болуп аткандай. Бирок бир нерсе жөнүндө сурайын дедим эле сизден. Бийлик мына бул мурда уурдагандар, жегендер кусуш керек. Кустуризация кылыш керек. Деген ушул кустуризация деген мыйзамдык алкактан кандай болуп калат? Бул туура элеби? Элге баягы элден жегенин элге кайтаргандай эле болуп атат. Бирок мунун мыйзамдык жагы кийин кандай болор экен? Мындай да, мыйзамда кустуризация деген статья жок. Анан ал кустуризация деген статья жок болгондон кийин бул көбүнчө ушу биринчи айтылып калган кустураш керек деген. Ошондон келип чыгып кеткен да. Анан өзүнчө ал боюнча кылмыш тобунда кармаган эч ким жок. Баягы эле экономический кылмыш боюнча Финполду жоюп туруп ГКНБ өзүнө алып алды. Анан ошолор иштеп атат да. Чындап келгенде бул ГКНБнын жумушу шпион кармаш керек. Ошол жакта мунун жумушу. Ал эми жанагы экономический кылмыш, ошо экономический боюнча Финполду кош керек болчу. Коомдук кылмыш болсо ал тиги органдарда болчу, прокуратура ошо экөөнү караш керек болчу. Ар ким өзүнүкү менен кылмыш иштеш керек да. Анан кийин биз мынча жерде алып бердик, мынча жерде алып бердик деп атат. Илгери мен билгенден бул ГКНБнын төрагасы ким экенин билчү эмес эл. Көпчүлүгү. Туурабы? Аны журналисттер билсе билет, бирок ал киши вообще интервью берчү эмес. Эми жана Финпол иштеш керек эле, экономикалык ошо кылмыштарга каршы күрөшүү бөлүмдөр иштеш керек эле деп атпайсызбы? Мыйзам боюнча ошондой. Бирок алар иштебесе эмне кылыш керек? Жок, иштебесе эмес. Мындай да, аны аларды уюшулганда, башында уюшулуп атканда мен ошол жака бардым да 93-94-жылы. Ошол жерге, ал жерге да уюшулуп атканда жете бир 15% мурдагы ошо органда иштегендерден биз коммунисттер катары бизди как в порядке укрепление жиберди өздөрү. Мисалы мени өздөрү жиберген. Мен 1 жылга командировка кылып туруп МВД. Анан 1 жылдан кийин мени бияктан пенсияга чыгарып, сен эми ошо жактыксың деп койгон да. Ошондой 15% болгон. Калгандарынын баардыгы тууганы, тигиниси, бунусу, экономиси экен деп оперативдик башка немеси жоктор келип алып, ошон үчүн ал өзүн көтөргүсү тылган жок. Какой-то бир степени жасады иштерди, бирок деңгээли ошол сен айткандай мындай бачым, мындай мыкты иштей алган жок да. Себеби айтып атпаймынбы, анда 15% болсо калган 85% кесипкөй эмес адамдар келсе кандай кантип өзүң деле түшүнөсүң да, башка аны айтпаса эле. Ошондой болуп калган. Бирок бүт мамлекеттерди карасаңар, Россияда деле экономический боюнча өзүнчө кылмыш. Маны барып эме катышпайт алар. Алардыкынын өзүнүн жумушу бар. Жана федеральный органчы, ФСБ. Ал эми биздики ушинтип койду, бирок мен ойлойт элем, андан көрөк алар ошо не только чек ара, ошо бизге азыр чет өлкөдөн көп сырттан келгендер көбөйүп кетти. Кытайдын болобу, Пакистан болобу, Индия болобу, жана в общем басыр баарынан келип калыптыр да. Бияк мен көрдүм, арабтардан да көп келип калыптыр. Эми ошолордун арасында кандай жумуш жүрүп атат? Ошолордун арасында мүмкүн жиберилген тыңчылар бар. Биз менен иштеп атат. Мисалы мен угуп калдым. Кытайда сөз болгондо 20 жылдан бери буларды кырып жое албай атыр кыргыздар деп уктуң беле? Сөздү эми бизге продуктлар аркылуу, кийим-кеч аркылуу, то есть дарыларды кошуп жиберип да, түшүнүп атсың, мен ушундай уккам информация. Ал эми ошондой болсо бул международный эл аралык кылмыш да андай. Анын келген товарларды эмне үчүн андай изилдебейт? Бул деле кылмыш па? Экөөсү эми кылмыштын тегин ден соолукка зыян тийгизе барабар анан тамактары да башкасы. Анан пачкалап киргизип, анан кийин ооруп калган. Эми биздин мындай эми биздин кыргыздардын ашказаны бул тегирмен да. Эмне салсаң деле кете берет, тоготпойт. Анткени биздин тамактар күчтүү. Эгер башкалардай болуп биздин тамак болгондо биздикилер оору тиймек да. Мен өзүм оюм да. Анткени биз натураль тамакты майлуу, анан күчтүү тамакты көп жейбиз да. Ошон үчүн беркилер көп таасир тийбейт да. Ошол. Анан эми кылмыш таза жоюп токтотуп коебуз деген сөз
бул эртерээк го дейм да. Мм. Азырынча аны жайып койдук, баарын жийип койдук, токтоду, эч ким кылмыш кылмайт деген бул эми эртерээк сөз да. Эртерээк. Анын үчүн жанагынтип профилактика же башкалар же иштеш керек, органдар түзүлүш керек. Ошолорду киргенде анан кийин ошондой эле өзү билинип калат. Анткени коом деген коом деле сезип калат. Көзөмөл көбүрөөк болсо, башка болсо. Азыр тем более мурдагыдай эмес. Азыр өнүгүп калдык, камералар деген бар, башка бар. Көзөмөлдү кылып коюш оңой эле да. Эми жанагы кишиге, мисалы жанагы соттолгон кишиге ошону көзөмөл жүргүзсө, мен ойлойм, ошол киши мүмкүн андан башка да кылмыштар жасаган. Аны биз айта албайбыз азыр. Таксиде жүрүп турган, мүмкүн башкасын да жасаган, билинип калган эле бирөө. Мүмкүн дагы андан башка да көп чыгар. Мына ушунун бардыгы ошо көзөмөл жоктугун келип чыкканда профилактика деп коет, ошону алдын алуу кылмышты. Ошол жок. Сапаттуу товарлар жеткиликтүү баалар менен бардыгы бир жерде. Бүт үй бүлө үчүн кийимдер, бут кийимдер, оюнчуктар, косметика, канцелярия, спорт жана автотоварлар, ашкана жана үй буюмдары. Биз Март үй бүлөлүк маркет. Онлайн жеткирип берүү кызматы бар. Дареги Байтык Баатыр 94, Сокулук, Фрунзе 147. Аталган дүкөндөргө биздин YouTube каналдан жарнаманы көрүп келдик десеңиз 10% арзандатуу болот. Эми ошол ар бир Кыргызстандагы үй бүлөнүн ичиндеги коопсуздуктан тышкары мамлекеттин коопсуздугу, идеологиялык коопсуздук, үйдүн ичинде эле бир кылмышкер кирип кетсе, ошондон кантип коргонобуз эмес, деги эле улуттун коопсуздугу жөнүндө бир суроо да. Бирөө айтат, ушу улут болуш үчүн, тың улут болуш үчүн, сак улут болуш үчүн бул идеология керек дейт. Идеологияны каяктан издеп атабыз? Бул баш атыбызга, тамырыбызга барышыбыз керек деп атат да. Анан ошо тамырыбыз Манас дешет, тамырыбыз дагы бир улуу элбиз, Кытайдын каганы Кыргыздын каганына багынган, салык төлөгөн деп ошону менен качанкы өткөн бабалардын жасагандары менен сыймыктанабыз да. Туура. Сыймыктанган жакшы, бирок өзүбүз эчтеке кылбайбыз да. Өзүбүз эчтеке кылбайбыз. Үйүбүздөн чыгып, коробуздун жанындагы өскөн чөптөрдү жулуп койбойбуз да. Биз кыргыз болуп журт болгонубузга биринчи Манасты айтам да. Ошентип айткандан кийин ошону анан кулалы таптап куш кылдым деп атпайбы? Анда да маани бар да. Анан бир Кыргызда эски өзүбүздүн бир салттарды, өзүбүздүн бир ыйык сескен нерселерди унутуп койгонбуз да. Мисалы, кут деген бар. Уктуң беле? Кут түшкөн жерде согуш болбойт, ачарчылык болбойт, оору болбойт, өнүгүү, өсүү болот деп айтылат да. Куш конгон жерге кут түшөт дейт. Анын антиси бар. Бул жут. Жут болгондо биринчи согуш болот, анан ачарчылык болот, анан оору көбөйөт, анан өлүм житим болот, ушундай болот да. Бул экөө дүйнөдө көп жерде алмак салмак болуп келатат. Биздин эми келатканыбыз ошолордон кантип биз сакталышыбыз керек. Кыргыз империясынын каганатынын территориясы тиягы Франция, биягы могу Аляскага чейин боло турган болсо, а жердеги башкалардын карта боюнча эч ким жок да. Кыргыз илгери кыйын болгон экен. Көп жерлерин ээлеп жаткан экен. Улуу эл болгон. Көп өлкөлөр бизге баш ийген экен. Анан ошол келишимдер, сөздөрдө, сүйлөшүүлөр дагы кыргыз тилинде жүргөн. Ал кытайлар далилдеп атат азыр. Айтып берип атпайбы жазып? ооба. Эми мен азыр кайда турган бир уучпуз. Ошодон калганчы. Дагы хорошо өзүбүздүн эгемендүү мамлекетибиз бар. Эми ошол мамлекетке азыр мына сырттан келип аткан Индия, Пакистан, Кытайдан экөөнөн эле бирөөнөн 5 миллион, бирөөнөн 5, дагы бирөөнөн 1 миллион кирсе, кыргыздар көрүнбөй калабы дейм да. Сырттан болгон катнашты контролдоо бекемирээк болуш керек да. Улуттун коопсуздугу деген маселе ушуга көңүл буруш керек дегенди айтып атасыз да. Анан эми чек арабыз Кудайга шүгүр, эми чек ара башкалардыкындай болбосо да, эми
акырын түзөлөт дегендей баягы эм коргоп биягын сынып тарткан болуп неме кылышып атат. Казакстан давно тартып таштаган, Өзбекстандын да давно тартып таштаган, биздикилер эми тартып атат да. Эми ал деле жакшы нерсе болуш керек ал. Бирок ошо чек арадан эмес, бизге кирип кеткендер менен иштегендер кандай болуп атыр. Мына менин мааним, буга ички иштер органдары дагы караш керек, мен ойлойм, коопсуздук комитети дагы караш керек. И башка дагы көзөмөл органдардын бардыгы дагы ошого бир кетият болуп карап, анан ошол жөнүндө информацияларды берип, булар тартипке чакырыш керек да. Мен муну мынтип түшүндүм. Кыргызстандыктардын ар биринин үйүнөн дагы коопсуздук маселесинде. Кыргызстан деген үйдүн ичиндеги коопсуздук өтө маанилүү деп айтып атасыз. Сырттан келе турган бизге душман жок, мындай ачык келе турган. Казакстан, Өзбекстан, биягы Кытай алар менен келишим суалды азыр эме. А мына ички бияктан ичибизден жарылып чыгып кеткен болуп калса эмне болот деп атам да. Ал ушу бирки мамлекетибизди ичибизден талкалап албайбызбы? Биз сырт деп анткени биздин 2 миллион адамыбыз миграцияда жүрөт. Азыр Кыргызстын барбаган жери калбаган. Мен 30 мамлекетте койдум, Южный Кореяга барсам, аяры толуп жүрөт. Немеге барсам, Европага барсам, биякта да толуп жүрөт. Мен Европаны да кыдырып, биякта кыдырып, 30тан ашык мамлекет кыдырдым, жылда бир 2 мамлекетке барам. Өздөрү чакырат да барат. Ошо анан эми Кыргызстан өнүксүн, өссүн, ар кимибиз жапа-тырмак ошо колубуздан келгенди кылышыбыз керек. Анан ойлойм, ар бир кыргыз кырак болуш керек. Тем более сырттан келгендер көбөйүп кеткенде, ошолорду жөнүндө маалыматты, туура эмес кылып атса, маалыматты жеткизип туруш биздин парыз деп ойлойм, ар бир кыргыздын жараны. Рахмат. Мен суроолордун баарын берип бүттүм. Жооп бергениңиз аябай ачык, айкын болду. Колдон келишинче ар тараптуу суроо бергенге аракет кылдым. Ишиңизде ийгилик болсун. Жараткан сизди туура жолдон адаштырбасын. Чоң рахмат. Сизге дагы ыраазымын.